Саламаттыктын бекемдиги үчүн илдеттен коргонуу ар бирибиз үчүн маанилүү. Азыркы мезгилде эл арасында көп кезигип жаткан сасык тумоо оорусу. Анын алдын алуу, оорудан коргонуу, сасык тумоого каршы вакциналар жөнүндө бүгүнкү чыгарылышыбызда айтып беребиз. Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн биз 40 мүнөт бою сасык тумоодон сактаныңыз деген теманын алкагында маектешебиз. Дал мына ушул тема боюнча сизде да кандайдыр бир суроолор жаралса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыз болот. Байланышчу телефондор 032 22 код аркылуу 44 87 номери жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Айгүл Бийзаева, Ош шаардык үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун 8-филиалынын жогорку категориядагы жугуштуу оорулар дарыгери. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Рахат Надирбекова, Ош областаралык балдардын клиникалык ооруканасынын жугуштуу оорулар дарыгери, медицина илимдеринин кандидаты. Жана шаарыбыздын тургундары, медицина факультетинин студенттери келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Алгачкы суроо мындай: аба ырайы кескин өзгөргөндүктөн уламбы, же башка себептен уламбы? Бүгүнкү күндө сасык тумоого кабылгандар көбөйүп кетти десем болот да. Ушул боюнча жооп берсеңиздер. Өзү сасык тумоо сезондук ооруга кирет. Инфекциялык жугуштуу оору. Анан тез таркалуучу, мүнөзү менен айырмаланат. Курч мүнөздө башталышы менен өзгөчөлөнөт. Азыркы ушул мезгил сезондун алды башталышы. Рахат айым, айтсаңыз, бүгүнкү күндөгү абал кандай? Чындыгында эле көбөйүп баратат, э? Ооба, мына аба ырайынын кескин суук болгонуна байланыштуу бизде азыр вирустук оорулар аябай көбөйдү. Бул сезондук оору болгон үчүн ушу күздө, кышта көбөйө турган оору болуп эсептелинет. Себеби аба ырайында адам үшүп калат, жаш балдар жакшы жылуу кийинишпейт. Ошолордун баардыгы ушу оорунун көбөйүшүнө алып келет. Анан көбүнчө бизде айылдарда скученность деп коет. Бир үйгө эле бир канча адам кирип, бир үйдө жашап калышат да, баягы күн суук болгонуна байланыштуучу. Бир үйдү жылытып алып элечи, ошо дагы оорунун көбөйүшүнө алып келет да. Жакшы. Анан мына ушул аба ырайы кескин өзгөргөндөн, суук болгондон деп айттыңыздар да. Анан мисалы эл арасында мындай түшүнүк бар да. Аба кургап кетсе, же болбосо ушундай чаңдар көп болгон учурда дагы сасык тумоого кабылгандар көбөйүп баратат. Анан кышындасы апаларыбыз айтып калат, кар жааса экен, ушул сасык тумоонун вирустары жок болсо экен деп айтып калышат да. Ушул боюнча да айтып берсеңиздер. Эми бул тумоо өзү воздушно-капельный деп коебуз. Аба тамчы аркылуу, аба чаң аркылуу, анан контакты түрүндө жугуу жолдору ошондой да. Эми аба тамчы аркылуу болгондо воздушно-капельный оорулуу адам жөтөлгөндө, чөчкүргөндө, соо адамга чачыраганда ошол аркылуу жугуп калат. Аба чаң аркылуу болгондо, айлана чөйрөбүз чаң болгондо, шамал болгондо тез өзүбүзгө дем алуу органдарына кирип атпайбы чаңдар? Анан контакты дегенде эми баягы оорулуу адам арчынган сүлгү, колдонгон идиш аяк, же болбосо баягы учурашканда жуга турган бул контакты. Ошону менен байланыштуу да. Жакшы, жогоруда Рахат аманын айттыңыз, негизинен жаш балдар арасында кескин көбөйүп баратат деп айтып калдыңыз да. Башталышы бул дедиңиз да. Анан биз балким бул оорунун көбөйүшү өзгөчө көңүл бурбагандагы деген дагы ой келет да. Сактануу жолдорун биз жакшы билбейбизби? Же болбосо чоңдор бул ооруга өзгөчө
көңүл буруп карабайбы, кош көңүл мамиле менен эле сасык тумоо болуп калыппын деп анан өз билгени менен дарыланып жүрө берип, ошондон улам ушундай жаш балдар көп кабыл атабы деген суроо жаралат да. Жакшы суроо экен. Чындыгында бул ооруну биз чоң адамдар жакшы көңүлүбүзгө албайбыз да. Кичине грипп болуп калыпмын деп эле иштеп жүрө беребиз. Анан ошондо дагы канча адамдарга жугузуп, мына общественный иштерге барабыз, жумушка барабыз, транспортто жүрөбүз. Ошолордун баардыгы ошо оорунун аба аркылуу жугуусуна, көбөйүүсүнө алып келет да. Анан жаш балдарда бул оору өзгөчө, жаш балдар ооруп калганда жакшы көңүл буруш керек. Себеби бул оорунун кабылдоолору өтө коркунучтуу кабылдоолору бар да. Мисалы бул оорунун бир канча түрлөрү бар. Кээ бирки түрлөрүндө мурду агып, баягы эме кылсак гана биз грипп болуп калды дейбиз. Мисалы грипп деген түрү бар. Анда только температура чыгат дагы. Азноп болуп, баягы жаш бала өзүнө айта албайт да, колу, буту, муундары ооруганынча. Ушундай түрдө өткөн грипп бар. Анан кээ бирки мамалар, апалар келет, жөн эле температура эле болуп атат, бирок грипп бизде жок деп. Ошондой түрү болот өзү. Только температура эле жогору чыгып, температура түшпөй койгон учурлар болот. Анан кийин аденовирусная деген түрү бар. Аденовирусный бул көзүнөн жаш агып, мурдунан агып, баягындай бүт жөтөл болуп, анан кийин тез эле пневмонияга өтүп, өпкөгө өтүп кеткен түрү бар. Дагы бир түрү бар, парагрипп деп коет. Бул көбүнчө тамакка кабылдоо берет да жаш балдарга. Жөтөлүп, күрсүлдөп, үнү бүтүп, круп деп коет, круп берет. Дагы бир түрү бар, РС инфекция деп коет. Бул көбүнчө кичинекей балдар ооруйт дагы. Именно өпкөсүнө бронхиалит бере тургандар, жөтөлгөндө таптакыр эмеси жөтөлү токтобой ушундай түрлөрү бар да. Ошон үчүн жаш балдарда бул ооруга жакшы көңүл бурушубуз керек. Жаш бала ооруп калса, леченияны сразу уход, биринчи эмеси уход, жакшы кароо жакшы болуш керек. Кароо жакшы болбосо, мисалы бизде азыр кичинекей балдар ооруп калса, тойлорго алып барып жүрүшөт, көчөдө алып жүрүшөт. Ушулар туура эмес да. Биринчи ушул эмени уход, кароо жакшы болуш керек ата-эне жактан. Анан кийин обязательно сөзсүз температура түшпөй аткан учурда ушу эмелерге же поликлиникага, же стационарга кайрылыш керек. Жакшы, Айгүл айым далил катары айтып өтсөңүз, негизинен чоңдор дагы бүгүнкү күндө кайрылабы ушу сасык тумоого кабылганда? Кайрылат. Кандай Кайрылат. Эми чоңдордо жаш балдар негизинен көп ооруйт, алардын иммунитети баягы алсыз болгон үчүн. Чоңдордо жаш өтүп калгандарда өтө курч түрүндө, анын кабылдоо түрүндө өтөт. Себеби дегенде аларда да ошол учурда, ошол мезгилде организмде баягы коргонуу күчү, коргонуу организмдеги коргонуу тиги вирустарга же болбосо башка эле бактерияларга, бардык эле инфекцияларга каршылык тура турган күчтү жоготуп койгон мезгили болгон үчүн аларда өтө катуу кабылдоо менен өтөт. Анан бир кошумча жүрөккө, бөйрөккө кабылдоолор менен аяктап, анан мертинген учурлар көп болот, улууларда дагы. Жакшы. Сасык тумоодон кантип сактануу керек? Көпчүлүгү билет. Ошентсе дагы бир кеңеш катары айтып өтсөңүз. Сасык тумоону эң биринчи мына больницаларда да биз профилактиканы жүргүзөбүз, алдын алуу деген. Ушул мына күз мезгили өзү ушул сасык тумоону алдын алуу мезгилине кирет да. Биринчи масочный режим деп коет. Маска тагабыз. Бул жерде маска турат, да, мындай маскалар болот, одноразовый бир колдонгонго болот. Канча убакыт тагыш керек, канча убакытта коргобой калат? Буларды бир эртең менен тагып кечке чейин жүргөн туура эмес да. Ошо бүт наоборот мына жерде вирустар топтолуп, кайра өзүнүн тез оорусуна шарт түзүп коет. Ошого ар 4 саатта алмаштырып туруш керек. Буну стационарда дагы ошентип маскаларды алмаштырып турабыз. Түшкө чейинки, түштөн кийинки убакытка деп бир точка коюлуп, 2 точка, 3 точка, 4 точка коюлуп, ушинтип алмашылып турат. Азыр ошондой мезгил бизде масочный режим ошону сакталат. Анан кийин экинчиден
күнүмкүле кылынган процедуралар ушул палаталарды проветривать этип шамалдатып турушат. Ал дагы ушул грипп ОРВинин алдын алуу процедурасына кирет да. Үй шартындачы, мисалы, балдар бул бет капты же болбосо масканы такпайт да. Үй шартында бирөө ооруп калса, үйдө бир адам ооруп калса, ошол адам маска тагыш керек, ооруган адам. Анан ошонун идиш аягын, баягы эжеке айтып кетпедиби, идиш аяк аркылуу контактына бытовой дагы жугат деп. Вот идиш аягын, сүлгүлөрүн башка кылып, анан ошо ооруган адам тез колун жууп туруш керек да. Колун жууп турганда бул аябай жакшы бир профилактиканын бир элементине кирип кетет. Жакшы. Анан мурда азыр деле кээде көрүп калабыз, ушул үй шартында марледен жасайт да бет капты. Бул канчалык деңгээлде коргойт? Бул да жакшы коргойт. 4 кабат болуш керек марле. Анан марледен жасалган маска аябай мындай колдонгонго эме да, ыңгайлуу да, ыңгайлуу. Аны үтүктөп, эми кайра колдонсо болот. Жакшы. Телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Сасык тумоого кабылганда дейт, гайморитим кармап калат дейт. Анан эритромицин ичемин, бул туурабы деген суроо калтыптыр да. Туура суроо. Гайморити кайра кайталап калганы бул качандыр мезгилде жакшы дарыланып калбаган ошол остаточное явление деп коет, ошол калдыгы да. Себеби дегенде тумо бир гана бөйрөккө, жүрөккө кабылдоону туштук кылдыртпай, мына атит деп коебуз, кулакка, синусит деп коебуз, ошо мурунга, менингит деп коебуз, мээге, пневмония деп коебуз, ушу өпкөгө, ушулар ушул сыяктуу кабылдоолорду алып келет да. Ошодон анан кийин ар жыл сайын ооруганда өзүнүн коргонуу күчүн жоготуп коет. Себеби дегенде вирустар аларга үстөмдүк кылып атат да. Ошон үчүн козголуп калганынын бирден бир себеби ошол. Анан эми эритромицин мурда ичип жүрсө, жардам берсе, иче берсе боло берет. Бирок сөзсүз түрдө дарыгердин көзөмөлү талап кылынат да бул жерде. Сөзсүз түрдө кайрылыш керек, Жакшы, бизде телекөрүүчүдөн суроо келе баштады. Телекөрүүчүлөрдөн саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндөгү сасык тумоо дейт, мурдага караганда күчтүүрөөк сезилет. Эмне үчүн деген суроо калтыптыр да. Бул бүгүнкү күндө сасык тумоого кабылсаң көбүрөөк ооруйсуң, кабылдоолору көп деген мааниде. Жакшы суроо экен. Бүгүнкү күндө сасык тумоо мурдагыдан оор деле өткөн жок, ошо мурдагыдай эле. Мурда айтылбаган, билинбеген түрлөрүн таап чыккандыктан мына свиной грипп деген бар, птичий грипп дегендер бар. Баягы Тори боюнча ошолорду азыр аныкталып, ошолор азыр алдын алып, ошолор баягы чочконун гриппи, тооктун птичий грипп дегендер ушулар айтылып атат да, ошон үчүн элдин арасында оор өтөт деген түшүнүк болушу мүмкүн. Булар мурдатан эле бар, бул эмелер көп жылдан бери эле. Просто ушул убакта кабылдоолору көп болот да, эменин вирустук оорулардын. Жакшы, же болбосо мындай түшүнсөк болобу? Бүгүнкү күндө элдердин иммунитети алсыз болуп, ошон үчүн сасык тумоо менен ооруганда бир аз оорураак өтөт, оорураак өтөт деп түшүнсөк болобу? Жок, иммунитети деле мурдагыдай эле деп ойлойм мен. Себеби азыр мурдага караганда адамдар азыр жакшы тамактанып, азыр эме өнүгүп атпайбы азыр. Анан кийин мурдагыдай эле деп ойлойм. Бирок баары бир эме болот, индивидуальный организм өзү индивидуальный да. Мисалы кээ бирки адам өзгөчөлүктөр, организм өзгөчөлүгү болот ар бир адамдын. Анан кийин ошо жаман жери баягы бир семьяда бир адам ооруса эле, анан бүт бардыгына жугуп, аба аркылуу жуккан үчүн бардыгы ооруп кетип атышат. Ошон үчүн бул күчөп, көбөйүп кеткендей сезилет да. Бул бирок мурунтан эле ар күз айында, кыш айында ушул оору көбөйүп, мурунтан эле ушулар менен күрөшүп келе жатабыз да. Жакшы, кийинки суроо студиябыздагы студенттерден болсун. Кандай суроо бересиздер? Мен суроом төмөндөгүдөй да. Эгерде кош бойлуу аял биринчи 3 айлыгында сасык тумоо оорусу менен ооруп калса, кантип дарыланыш керек? Анан келечекте баласына кантип таасир бериши мүмкүн? Жакшы суроо экен, чындыгында. Жакшы суроо экен, ооба.
Бул чындыгында кош бойлуулук мезгилде 3 айга чейин эненин ушу вирустук оорулар менен ооруп калышы өтө кооптуу болуп эсептелинет. Себеби 3 айдын ичинде жаш балада бүт органдардын эмелери пайда болуусу жүрөт да, калыптанып, баягы нерв системасы, жүрөк, бүт өпкө эме деген бүт органдар калыптана баштайт. Ошолор калыптанып келе жатканда вирус өзүнүн баягы тератогенный действиясын эме кылып койсо, таасирин тийгизип койсо, терс таасирин. Ошондо ар түрдүү порог деп коет, ошондой порог развитиялар болуп калышы мүмкүн да. Мисалы, жүрөк пайда болуп келаткан учурда грипп болуп калса, жүрөктө врожденные пороки деп коет. Бала ошондой порогтор менен төрөлүп калышы мүмкүн ар түрдүү. Ошон үчүн 3 айга чейинки кош бойлуу аялдар өтө этияттанып, баягы профилактика жүргүзүп, баягы көпчүлүк жерлерге барбай, коноктор келгенде дагы кандай десек, баягы ооруп аткан адам ар ким өзүнө өзү эме болуш керек да. Мисалы, ооруп атабы, маска тагып, ушундай бирөөгө жугузуп койбоюн деген ушундай сезимдер да болуш керек да. Жакшы, телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Сасык тумоо болгондо эле көзүм асты карайып калат дейт да. Бул коркунучтуу эмеспи деген суроо калыптыр. Көзүм карайып, көзүм асты дейт, карайып калат дейт. Эми сасык тумоодо ар кандай симптомдорду кошулуп берет. Бир гана ысытмасы көтөрүлүп, тамагы ооруп, жөтөлүп, башы гана ооруп, мурду куюлбастан башка дагы симптомдор кошо пайда болот. Денесине кызыл чыкмалар чыгышы мүмкүн, геморрагический форма деп коет. Мурду канашы мүмкүн, ичи кошо оорушу мүмкүн, башы катуу ооруп, ошол менингитке окшогон симптомду бериши мүмкүн. Бул жерде сосуддардын өзгөрүлүшүнүн негизинен келген. Себеби дегенде вирус өтө күчтүү болгондугунан интоксикация деп коебуз. Организм полный ууланат да. Ууланганда бардык органдарда өзгөрүш жүрөт. Бир гана ошол эми вирус негизинен өпкө, жүрөктөгү дем алуу органдарын жабыркатат, а кошумча ошо кабылдоону жогоруда айтып кеттик, ошол органдарды кошо жабыркатат. Эми азыр бир эле ошол мезгилде көзүнүн алды карайып кала турган болсо, ошол оору менен байланыштуу. А дайыма карарып канын сезе турган болсо, ошол далилдөөлөрдөн өтүшкө туура келет. Жакшы. Кийинки суроо, сасык тумоону дейт, дарысыз жакшы кылса болобу деген суроо калтырыптыр да. Себеп дегенде, дары ичкенде адам организми дейт, алсыз болуп дейт, иммунитет түшүп кетет деп билебиз деген суроону калтырыптыр көрүүчүбүз. Жакшы багып. Кандай дарысыз жакшы кылса болот? Дарысыз жакшы кылса болот. Ар бир оорунун өзүнүн жеңил түрдө өткөн формасы болот, анан оор абалда өткөн формасы болот да, оор түрдө. Если жеңил түрдө өткөн формасы болсо, суюктукту көбүрөөк ичип, анан кийин ушу постель үйдөн чыкпай, үйдө болуусу шарт да. Анан тамак ашты, кичине оңой сиңе турган тамактарды жеп, витамини көп тамактарды жеп, эме кылса, ушулар лечение дарысыз эле жакшы болсо болот. Бардык оорулардын алдын алууда негизинен адам баласынын иммунитети жакшы болуш керек деген кеңешти ар дайым эле айтып келесиздер да. Бул жерде телекөрүүчүбүз калтырыптыр. Балдардын иммунитетин көтөрүү үчүн биз кайсы витаминдерди беришибиз керек деген суроо калтырса, ал эми чоң эле көрүүчүбүз чоңдордон да келиптир. Ушул бат-баттан сасык тумоо менен ооруй берем, менин иммунитетимди чыңап алышым керек, кантип чыңайм деген дагы суроо калтырган да. Эми бул өзү бир эле сасык тумоо эмес, башка ооруларды деле алдын алуунун эрежелери бар. Балдарды, чоңдор деле жайындасы баягы воздушный ванна деп коет, денени чыңоо, солнечный ванна деп коет, күнгө кактануу. Алардын эрежеси менен 10-15 мүнөттөн 18-20 градус ысыктыкта, анан обливание деп коет, муздак суу менен. Анын ошол жылуулугу
16 градуста акырындап аны дагы төмөндөтүп, өз убагында тамактануу, өз убагында уктоо, анан кийин ушул сезондук оору башталаардын алдында витаминдерди кабыл алуу. Витаминдүү тамактарды. Анан вакциналар колдонулат. Эми ал өзүнчө суроо болуп кетсе керек. Негизинен баягы туура жашоону, анан өздүк гигиенаны сактоо, бул сактайт ар бир эле оорудан. Жакшы. Балдар үчүн кайсы сиропту сунуштайсыз иммунитетти көтөрүү үчүн деген суроону телегөрүүчүлөрүбүз көп берип жатат да. Балдар үчүн иммунитетти көтөрө турган, бул иммунитетти көтөрө турган дарыларды мындай бардыгын эле бере берген туура эмес да. Иммунитетти өзү тамак аш аркылуу гана көтөрүшүбүз керек негизичи. Анан иммунитетти көтөрөт деп эле ар дарыны бере берген бул эң туура эмес нерсе да. Мындай ушундай сезон убакта, мисалы, баягы мөмө жемиш жок учурларда ошондо гана биз витаминдерди беребиз да, поливитамин деп коет. Анан кийин иммунитеттин түшүп кетиши дагы первичный, вторичный болуп экиге бөлүнөт да. Мисалы, первичный иммунитети түшүп кеткенде первичный, анан вторичный, ВИЧ-инфекция дегендер бар, мисалы. Вот ошо ооруларда өзүнүн дарылары бар да, иммунитетти көтөрө турганчы. Анан бардыгы эле бүт эле мындай жакшынакай дени сак балдарга эле иммунитети менен эме кылган болбойт, көрүнгөн дарыны жаза берген туура эмес. Жакшы. Биз азыр маегибизге бир аз тыныгуу жарыялайбыз. Азыр болсо элдик медицина рубрикасы бар. Анда жалпыбыз биргеликте көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу телевизор көрүүчүлөр. Мен бүгүн элибиздин бир баалуу азыктарынан бири, ошол эле азык тамак аштары менен чектелбестен анын дарылык же адамдарга тийгизген, ден соолуктарына тийгизген таасирлери жөнүндө айтып берсем. 98, 99, 2000 жылдарда бүтүндөй Кыргызстанды колум жеткен жерлерин кыдырып, кайсыл аймакта, кайсыл өрөөндөрдө кымызды кандайча дарылайт экендиги жөнүндө көңүл буруу менен мен ушул дарылоо ыкмаларымда кымызга чейинки бээнин сүтүн көбүрөөк пайдалануу боюнча илгертен элдин пайдаланып келген тамак же дарыларынын биринен ушул бээнин сүтүнө көбүрөөк токтолгум келген. Адамдын организми 25 жаштан же 25тен өткөндөн кийин ал жеген ичкен тамак аштарынын сиңирип кетүү жагынан бир топ начарлап отурат. Ошентип адам 50 жашка чыккандан кийин ал ичкен, жеген тамак аштарынын 40-50% гана ал сиңире алат, же болсо ошол сиңирген тамак аштарын толук сыртка чыгара алат деп. Бул илимий түрдө далилденген нерсе. Мына ушул калган заттарды, калган тамак аштарды ичегелерден сүрүп же тазалап чыгаруу үчүн биздин элибиз илгертен эле бээнин сүтүн көп пайдаланып келишкен. Бул бээнин сүтүн дарылоодо алгачкы апрель, май айлары же Кыргыз элинин айтуусу боюнча үркөр жылдызы чыкканга чейин бээнин сүтүн дарылык катарында пайдаланып келсе, ал ушунчалык жакшы, же болсо ички органдарды тазалоого чоң көмөк көрсөтө алат. Элде айтылып калган экен, эгерде кимдир бирөө ушул бээнин сүтүн 20 күн иче турган болсо, ал таптаза же ички органдарын тазалап алат деп. Ал эми 41 күн иче турган болсо, адамдын сөөгүнө чейин агартат деген жактар бар экен. Мына ошолорду эске алуу менен ушул бээнин сүтү боюнча айтты келе. Мына бул чөлкөмдүн же аймактын өзгөчөлүктөрү бул бир аз мындай айтууну өзгөртүп коюп атат. Түндүк тарапта бээнин сүтүн кабыл алуу деп айтат, анан бул жака келгенде саамал деп айтып калып атышат. Саамал деген бул ошол кымызга чейинки ачыр алдындагы бээнин сүтүн чаначка
куюп бышкан убагы. Ал бир түнөгөндөн кийин ал кымызга айланат. Бирок бул самалдын да өзүнчө дарылык касиети бие сүтүнө караганда өзгөчөлөнүп турат. Маселен, самал ал биенин сүтү же кымыздын сезону бүткөнгө чейин кайсы учурда болсо ооруган жандар пайдаланырсы болот. Бирок албетте аны биени саап келип, көрөңгөгө куюп, бышып жетилткенде гана ичсе абдан жакшы болот. Пайдалуу жактары боорго, ичеги карынга, ичегилерге, жоон ичегилерге анын тийгизген таасирин албетте пайдаланган оорулуу жандар абдан жакшы түшүнсө керек деп ойлойм. Биенин сүтүн саадырып алып эле идиштерге куюп, үйлөрүнө барып ичүү дейт. Же болбосо жолдун боюна байлап койгон биенин сүтүн деле ичип жатышат. Ал жолдун боюнда азыркы өнүккөн заманда кандай гана техникалар өтөт, жана ал өткөн техникалардан түрдүү уулуу заттарды бөлүп чыгарат. Мына ушул уулуу заттарды чөп өзүнө сиңирип алат эмеспи? Ал биенин сүтүнүн сапатына тетири таасир тийгизип коюшу мүмкүн. Эгерде сиздер иче турган болсоңуздар, бийигирээк тоолорго барып, канчалык бийиктеген сайын чөптүн кубаты ошончолук күчтүү же сүттүн касиети ушунчалык жогору болот. Сиздер Ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сасык тумоодон сактаныңыз деген теманын алкагында маектешип жаткан кербезибиз. Маегибизге кайрылып келсек, мына жогоруда биенин сүтүнүн пайдалуулугу жөнүндө айтып өттү адис. Мына ушул сасык тумоодон сактанууда дагы эзелтенде элибиз сүт азыктарын колдонуп келет. Айран, ошол эле сүттү колдонуп келет да, канчалык деңгээлде пайдасы бар. Ошого улай эле элдик медицина жөнүндө дагы айтып берсеңиздер. Сасык тумоо болгондо мисалы үйдө сарымсак берет, пияз берет, бал, имбир, деңиз азыктары, ит мурундан чай кылып берет да. Бул канчалык деңгээлде сасык тумоодон сакаюуга жардам берет? Биз мына сүт азыктары боюнча айта кетсек, грипп менен вирустук оорулар менен ооруп аткан адамга сүт, ысык сүт ичип эме кылган чындыгында жардам берет. Бирок ушул жерде кичинекей балдар үчүн гана, бир 2 жашка чейинки балдарга гана сүт, уйдун сүтү берилбейт да. Булар баягы аллергияны көп чакырган үчүн, анан алардын ашказан ичегилери ошол сүттү сиңирүүгө даяр эмес үчүн ошол берилбейт бир 2 жашка чейин. 2 жаштан жогоркуларга берилет. Анан бул ит мурун, мына башка жана башкалар боюнча булардын составында витамин С болгон үчүн именно ошо вирустук оорулар менен ооруп аткан учурда кан тамырларды бышык болушуна ошо укреплять этип, ошолорго эметкен үчүн, жардам берген үчүн, бул витамин С составында көп болгон үчүн ушуларды өзүбүз дагы жазып беребиз. Ушуларды ичиргиле, көбүрөөк ичиргиле. Эң биринчи суюктукту көп ичүү керек да. Ошо суюктукка кошо малина чай, шиповник, мына ит мурун, бал дегендер ушулар берилет. Биз өзүбүз дагы ушундай кеңештерди беребиз. Жакшы. Анан үйдү вирустан тазалайбыз деп, сөзсүз түрдө үйдү шамалатабыз. Андан сырткары ысырык түтөтөбүз жана ошондой эле пияз туурап коебуз да. Бул канчалык деңгээлде туура? Мына ысырыктын составында эфирный маслалар болгон үчүн чындыгында вирустарды кичине кандайдыр бир процентин өлтүрүүгө жардам берет да. Анан кийин мына чеснокторду коюп коебуз, пияз коюп коебуз. Булардын деле касиети ошондой эле. Жакшы. Кийинки сурообуз студенттерден болсун, Саламатсыздарбы? Азыркы учурда гриппке каршы вакцинация чыкканда, ошол жөнүндө кичине маалымат бере кетсеңиздер, анан кандай адамдар алса болот, кандай адамдар алса болбойт, кайсы жерден алса болот, кандай адамдарга акысыз берилет? Жакшы. Телегөрүүчүдөн да ушундай суроо келген. Ушул вакцинацияны дейт, бардык эле балдарга бербейт экен, эмне үчүн деген да суроо келген. Туура суроо. Өзү мамлекеттик буйруктун, мамлекеттик көрсөтмөнүн негизинде бул вакцина бөлүнөт. Биринчи эле кары картаңдарга берилиш керек, алардын акыбалына, жашына жараша деп. Андан кийин жаш балдарга беребиз.
жаш балдардын ичинен дагы тез ооруган балдар. Анан кийин хроникалык оорулар өпкө жүрөктүн деп коебуз. Баягы бронхити барлар, астмасы барлар, сахарный диабеттери барлар, иши кылса өнөкөт оорулары барларга дагы берилет. Булар мен азыркы айтып аткан категориядагы адамдарга акысыз жасалат. Андан башка медработниктер өзү, себеби дегенде медработниктердин бар жогу ошол оорулар менен бирге дайыма бирге контактта болгон үчүн, өзүбүздү сакташ үчүн бизге дагы акысыз берилет. Андан башка кош бойлууларга мындайча айтканда 2-3 семестринде ежелательно. Жаш балдардыга дагы кичинекей эле 2-3 айга жасалбайт, 6 айдан баштап. Себеби дегенде 6 айга чейин энеден өткөн иммунитет аларда бекем болот. Ошон үчүн 6 айдан башталат. 6 айдан 3 жашка чейин 2 жолу алына турган графиги бар. Андан башкасына бир эле жолу алынат. Бул сезондун алдында, октябрь айларында башталат. Калган категориядагылар өздөрүнүн каалоосу боюнча, өздөрүнүн ден соолугун жогору баалап, оорубаш үчүн ушул акы төлөп алса болот. Бардык жашаган жерлерине караган дарылоо мекемелерине жасалат. Жакшы. Сиздер бүгүнкү күндө жыл сайын эле алып келесиздер да. Бул сасык тумоону толук сактайбы? Чындыгында өзүңүздөргө вакцинаны алып билесиздер да. Оорубайсыздарбы? Бул канчалык деңгээлде уже практикада деле көрүнгөн. Бул өзү иммунитет вакцинадан кийин 1-2 жумадан кийин пайда болот организмде. Мындайча айтканда, баягы катуу түрүндө өтүп атат дегендерге дагы жооп болуп кетип атат. Жеңил түрүндө, кабылдоосуз өткөнгө, анан ооруса дагы бир жеңил өткөнгө жардам берет. Бул вакцина өзү грипптин өзү А, Б, С деген түрү бар. Бул азыркы вакциналар А, Б түрүнө каршы пайдалана турган вакциналар. Жакшы, телекөрүүчүдөн ушуга байланыштуу суроо келген. Мен жакында эле ушундай гриппке каршы вакцина алганмын дейт, бирок азыр ооруп атамын деген суроо калтырыптыр. Демек, бул көрүүчүбүздүн иммунитети өтө алсыз, же болбосо С түрүнө калып калган окшойт го деп дагы ой кетти да. Бул грипптин ар түрдүү антигендери аябай көп да. Анан бул антиген бир экили антиген эмеден сактаса 2 түрүнөн, башка түрлөрү көп да. Может берки ошо түрүнөн сактап аткандыр, башка түрү жугуп калып, башка формасы менен ооруй берет. Жакшы, кийинки суроону берсеңиз, кандай суроо бересиз? Саламатсыздарбы? Сасык тумоо бул вирустук оору болуп саналат жана ошо противовирусный кандай препараттарды сунуштай аласыздар? Вируска силер жооп бергиле. Противовирустук препараттарды биз сразу эле мындай назначение кылбайбыз да. Биринчи баланын акыбалына карайбыз. Если акыбалы жакшы болсо, эч кандай кооптуу эмелер, белгилери жок болсо, биз көбүрөөк суу ичир дейбиз. Кичинекей балдарга апасына тез эмизип, ушу уходду сунуштайбыз да, жакшы кароонучу. Анан температура түшпөй, анан азыркы учурда балдардын баягындай фоновый оорулар аябай көбөйүп кетти да, именно неврологический жактанчы. Неврологиялык жактан балдар беспокойный болуп, анан мына вирустук оорулар көбөйүп кетти, цитомегаловирус деген вирустар бар, таксоплазмоз деген жана башка оорулар көбөйүп кеткенине байланыштуу ушул балдарда фону начар балдарда ушул грипп кичине оорураак түрдө өтөт да. Ошолорду биз эме кылып ошолорду көңүлгө алабыз дагы, анан ошого карап туруп, анан кийин ошол балдарга противовирустук дарыларды, именно интерферондун түрлөрүн назначение кылабыз. Составында интерферон бар дарыларды. Чындыгында биз ар дайым эле ушул сасык тумоо болгондо, балдар сасык тумоо болгондо ооруканага бара албай калат экенбиз да. Анан үй шартында мисалы балдар биринчи ооруганда мурдунан суу агат да. Көрүүчүлөрдөн да ушундай суроо келиптир.
мурду бүтөт. Анан ошол учурда биз мурдуну жууганга аракет жасайбыз. Туздуу суу менен жуабыз. Анан жана ошондой эле интерферон деп айттыңыз, назоферон деп айттыңыз. Ошону аптекадан алып келебиз, дарыканадан алып келип, ошо менен мурдун ачканга аракет жасайбыз да. Себептен баланын тамагы дароо эле кызарып кетет экен да. Анан үйдө пиязды кыргычтан өткөрүп туруп, аны дагы берип, ушундай биринчи жардамды көрсөтөбүз да, өзүбүзчү биринчи кезекте. Бул негизи туурабы ушундай кылганыбыз? Бул жаш балдардын эми мынабу былжыл черлери эме да аябай назик болот дагы, анан кийин кан тамырларга өтө бай болот. Анан кийин алардын чоңдорго караганда тар болот да дем алуу жолдоручу. Ошон үчүн аларда бат эле, тез эле баягы дем ала албай, ушундай кыйналып кетишет да, анан эмчек эме албай. Ошон үчүн эң биринчи сунуш бул физраствор болот. То есть баягы кичине туз кошулган суу, 100 мл сууга кичинекей чай кашык менен учуна салып туруп, ошону үйдө деле даярдап алса болот. Ошону тамчылатып туруш керек. Физраствор менен жуйбуз мурдун ичин. Анан эң биринчи ушу мурунга көңүл бурган туурада, ошо мурунда лечение кылбай койсок, агып жүрө берсе, кулакка осложнение кетет, атит кетет. Ошон үчүн бул солевой раствор сөзсүз назначение кылабыз да. Осложнение, кабылдоолор болуп кетпеш Демек, үчүн. бул кадамыбыз туура эле. Туура. Жакшы. Телекөрүүчүдөн мындай суроо келиптир. Менин балдарым дейт, жайындасыда дейт, кышындасыда мурдунан суу куюлат. Эмне кылышыбыз керек? Канткенде ушул көйгөйдөн арылабыз деген суроо калдырыптыр да. Ушу кичинекей кезинде дарыланса да чала дарыланып калганда, анан кийин баягы сквознякка туш келип калганда, муздак сууга чөмүлгөндө, же болбосо ваннадан кийин козуп колуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн адиске көрүнүшсүн, ал мурунан суу аккандын дагы түрлөрү көп да. Ринит деп коет, гайморит деп коет, лор деген адис бар. Ошол мурунду, кулакты карай турган. Сухой ринит деген түрлөрү бар. Аллергический ринит болуп калышы мүмкүн. Аллергический тоже мурдунан суу агат, бир жытты көтөрө албай, чаңды көтөрө албай, жагымсыз жыттарды көтөрө албай. Ошон үчүн адиске сөзсүз кайрылыш керек да. Анан такталып дарыланса болот. Жакшы, телекөрүүчүдөн ушуга байланыштуу суроо. Саламатсыздарбы дейт, мен сасык тумоо кабылганымда дейт, тамагым какшып кургап калат дейт. Ошол эле учурда дейт, мурдум атышып дейт, ушундай ооруйт дейт да. Эмне кылышым керек деген суроо калтырыптыр да. Эми бул деген ошол Мисалы, чоңдор арасында көп кезигет, чындыгында фарингитке окшоп, ушул тамактан баштап оорутат да. бул тумоонун алгачкы эң эле негизги ключевой белгилери да. Бул грипп болгондон кийин же тумо деп атпайбызбы? Тумо болгондон кийин бул белгилер сөзсүз түрдө ушундай белгилер билинет да. Эми ону симптоматикалык түрдө деп коебуз. Эми дарыны ичкиси келбесе, чайкаса болот, ромашка менен, шальфей менен тамагын, жылуу чай, бал менен, сүткө бал кошуп алып ичсе болот. Анан такыр эле токтобосо, компресс жасаса болот, мазь менен растирание жасаса болот. Анан такыр эле болбосо, анан антибиотик деп коебуз, эми дары-дармекке өтүшкө туура келет. Бул эми негизинен ошол тумоого белгилүү, ошого тиешелүү эле симптомдор булар. Жакшы, ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Айгүл Бийзаева, Ош шаардык үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун 8 филиалынын жогорку категориядагы жугуштуу оорулар дарыгери жана ошондой эле кийинки коногубуз Рахат Надирбекова, Ош областаралык балдардын клиникалык ооруканасынын жугуштуу оорулар дарыгери, медицина илимдеринин кандидаты жана медицина факультетинин студенттери келип катышып берди. Сиздерге рахмат айтабыз. Атайын студияга келип, жакшы маалыматтарды жалпы телекөрүүчүлөр үчүн айтып өттүңүздөр. Ишиңиздерге ийгилик, оорубаңыздар. Ушун менен Илим жана Билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.